2 жылдын ичинде Бишкекте 8 жолу мер алмашса, Каржы министрлигинде 15 орун басар, Саламаттык сактоо министрлигинде 5 орун басар, Энергетика министрлигинде 7 орун басар, Маданият министрлиги менен Адилет министрликтеринде 4 орун басар, Билим берүү жана илим министрлигинде 4 жолу министр алмашып, Транспорт министрлигинде болсо 3 министр иш алып барып жатканын Элекулүү Жанар Акаев билдирди. Анын айтымында мындай көрүнүш оң натыйжа бербейт. 2 жылга жетпеген убакытта мен сизге мындай так санап берип атам. 15 зам министр алмашат деген эмне 2 жыл ичинде? 7 зам министр, 5 зам министр. Мына бирөөсү келет, бирөөсү кетет. Бир градтуу мындай саясат болбойт. Кадрлардын туруктуу узак иштеши үчүн башында адис тандоодо жаңылбаш керек. Керек болсо аларды атайын окутуп туруу жакшы жыйынтык бере турганын депутат Исхак Масалиев белгиледи. Тандаганда туруктуу иштей турган балдарды, кыздарды тандаш керек. Анан иштеткенде үйрөтүш керек аларды, акыл үйрөтүш керек. Керек болсо сабак бериш керек. Жанагы башкаруу академия бар да президент алдында. Керек болсо жылда бир жолу окушун бир ай. Элекулүү Эмил Токтошев 6 айда адис өзүнүн дарыметин далилдейт. Иштей албаса кызматтан алуу туура эле көрүнүш деп эсептейт. Кадр саясаты улам алмаштырылган жок. Кадрды эми баары биз жакшы ниет менен шайлап атабыз да, жок жөнөтүп атат. Анан бардык кадрлар 6 айда өзүнүн дарыметин көрсөтөт да, 6 айда. 6 айда эгерде жылыш болбосо министрликте, анда алмаштыруу зарыл. Депутат Балбак Түлөбаев учурдагы кадрдык саясат туура жүргүзүлүп жатканын айтты. Коррупцияга киргендер, иштей албагандар 1 ай болсо да 2 ай болсо да билинип калып атат, анан алар кетиши керек да, бир орунда отура бербеш керек. Бирде мен урдап алса, президент менен премьер-министр чогуу урдаса, анда кадр саясатын ал министрге эчтеке болмок эмес. Бизде азыр андай жок да. Жогорудагы жагдайлар 2021 жылдан берки эле орун алмашуулар болду. Эми орун алмашуудан сумма өзгөрүп, жакшы жыйынтык болобу же кызматта узагыраак калып, туруктуулук сакталса оң болорун убакыт көрсөтөт.